Парламенттик шайлоого көз салуу үчүн КМШ, ЖКК, ШК, Түркпа, Түрк мамлекеттери уюму, Ислам кызматташтык уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Өзбекстандын, Грузиянын борбордук шайлоо комиссияларынын жетекчилери келген. Президент өнөктүккө мониторинг жүргүзгөндүгү үчүн аларды кабыл алып ыраазычылык билдирди. Одним из требований общества является организация открытых, справедливых и состязательных выборов, итоги которых признаются как легитимные, в первую очередь, самими гражданами и политическими силами. Именно таким образом в этом году были проведены выборы президента, в органы местной власти и конституционный референдум. Коомчулуктун талаптарынын бири шайлоолорду ачык, таза жана атаандаштыкта өткөрүү. Алардын жыйынтыгы биринчи кезекте жарандар жана саясий күчтөр тарабынан мыйзамдуу деп таанылышы. Быйыл президенттик жана жергиликтүү бийликтин органдарына шайлоолор, конституциялык референдум дал ушундай жагдайда өткөн. Өткөн жылда биз акылман элибиздин алдындагы милдеттемелерибизди толук аткарууга аракет кылдык. Бардык саясий процесстерди конституциялык укуктук талаага кайтарууга, социалдык экономикалык ырааттуу өнүгүүгө көмөк көрсөтүүгө, элдин биримдигин жана жаңы бийликке болгон ишенимин бекемдөөгө багытталган коомдук социалдык маанилүү иш-чаралар өткөрүлдү. Президент шайлоо жалпы кабыл алынган эл аралык стандарттарга ылайык. Анын ичинде ЭККга мүчө мамлекеттердин Копенгагендик милдеттемелерин эске алуу менен өткөнүн кошумчалады. Муну эл аралык байкоочулар дагы белгилеп, мамлекет башчыны жана өлкө элин парламенттик шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттукташты. Избранием в январе 2021 года президента страны и сейчас избранием высшего законодательного органа Мен январдагы президенттик шайлоого КМШдан келген байкоочулар миссиясын жетектеп келгем. Андан бери Кыргызстанда бардык тармактарда эбегейсиз зор иштер жасалыптыр. Биринчи кезекте кыска мөөнөттө жаңы укуктук реформа жүргүзүлүп, анын алкагында бардык деңгээлдеги шайлоо мыйзамдары жарыяланып кабыл алынды. Бардык өзгөрүүлөрдүн максаты шайлоолорго жана бийликтин легитимдүүлүгүнө ишенимди жогорулатуу. Парламенттик шайлоо өнөктүгү конституция жана мыйзамдарга ылайык өттү жана аларды легитимсиз деп таанууга эч негиз жок. Грузиянын БШКсынын төрагасы дагы шайлоонун жүрүшүн жогору баалады. Ал Кыргызстан автоматтык эсептөөчү системасы сыяктуу технологияларды колдонуу жана шайлоочулардын өздүгүн аныктоо боюнча Грузиядан кыйла алдыда экенин белгиледи. Бул Грузиянын Бор шайкомуна мындайды көрүү жана сиздин өлкөнүн тажрыйбасын үйрөнүү үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Анткени биз мындай нерселерди жаңыдан сынай баштадык. Сиздердин тажрыйба биз баштап жаткан иште чоң салым кошот. ШКнун байкоочулар миссиясынын башчысы Эрик Хашимов Кыргызстандын бул жетишкендиги менен куттуктап, шайлоону өткөрүү боюнча жүргүзүлгөн иштер кыргызстандыктардын өз эркин билдирүүсүнө бардык шарттар түзүлгөнүн айгинелегенин кошумчалады. Сауд Арабиядан келген байкоочулар да заманбап технологиялардын өлкөдө колдонулушуна оң баасын беришти. Шайлоо тилгелеринде жарандардын электрондук тизмесин, урналарды көрдүк. Биз дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө байкоочу болуп, мындай заманбап технологияларды көрө элекпиз. Албетте автоматтык урналарда көйгөйлөр болуп жатты, бирок алар өз учурунда чечилгенине күбө болдук. Өнөктүк жогорку уюшкандыкта эл аралык шайлоо талаптарына ылайык өткөрүлгөнүн бардык тараптар белгилешти. Айтымдарында Кыргызстан мурдагы шайлоолорго караганда жаңыча тандоо уюштурду. Баарынан да аны ийгиликтүү өткөрүү маанилүү болду. Değişimler kolay değil, zor. Өзгөрүү оңой эмес, кыйын, бирок Кыргызстан алгачкы этаптан ийгиликтүү өттү. Биз бул жакка келе жатканда мурдагы шайлоолордо көргөн жетишкендиктер, технологиялар, шайлоого жооптуу кызматкерлердин дараметин байкап көргөнбүз. БШК төрайымы бизге шайлоонун жаңы тартиби жөнүндө кеңири маалымат берген. Алардын баарын биз участоктардан иш жүзүндө көрдүк. Bu süreçte zat-ı alinizin liderliğinde Кече 20дан ашуун шайлоо тилкелеринде болдук. Ага чейин саясий партиялар менен жолугуштук. Бардык саясий партиялар жаңы өзгөрүүлөр жана тартиптер тууралуу жакшы ойлорун билдиришти. Ошондуктан сиздерди дагы бир жолу парламенттик шайлоону өткөрүп алганыңыздар менен Түрк кеңешинин атынан куттуктайбыз. Коңшу мамлекеттерден келген байкоочулар болсо шайлоо мыйзамдык базадан баштап жер-жерлерде байкоо жүргүзүү шарттарына чейин мыйзамдуу жана жогорку деңгээлде өткөнүн баса белгилешти. Избирательных участках созданы все условия. Была проведена огромная работа. Шайлоо тилкелеринде бардык шарттар түзүлүптүр, муну баса белгилеп кетүү керек. Байкоочулар шайлоо тилкелеринде өлкө жарандарынын шайлоо укуктарын толук ишке ашыруу үчүн бардык шарттар түзүлгөндүгүнө ынанышты. Мен жарандар үчүн түзүлгөн кол борборду өзгөчө белгилегим келет. Пандемия бүтө элек, бирок ага карабай участкаларда ооруну алдын алууга шарт түзүлүптүр.
Шайлоо тилкелериндеги жабдык боюнча майда көйгөйлөр тез арада жоюлуп турганын белгилеген жетекчилерге президент ыраазычылык билдирди. Эске салсак, бул жолку парламенттик шайлоого жалпысынан 700дөн ашуун эл аралык байкоочу көз салды. Айпери Самат кызы, Сентур Абыкеев, Ала Тоо 24.